Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Ан-Najm Жылдыз сүресін оқытырған учурда Абу Лахабтың баласы Уттайба пайғамбарымыздың алдына келіп, "Жылдыз дейсің бе? Жылдызыңа ант ичемін, мен сенің пайғамбарыңды жоқ қыламын" деп, пайғамбарымыздың періштелер дагы уялып карай албаган пайғамбарымыздың нур жүзүнө түкүрүп жиберет. Абу Жахилдин коллегиясы бар эле, зулумдук коллективи. Şu koynundagi котур ташы менен кантип пайгамбарга зыян беремин деген Абу Лахаб Абу Жахилдин коллегиясы. Абу Жахил коллективдери менен отуруп, бүгүн аланчанын үйүндө койлор, төөлөр союлган, ошонун ичегилери, карындарын ким Мухаммадтын үстүндө таштаса, Мухаммад саждада турган учурда анын үстүнө таштаса, мен аны разы кылам, белек-бекчегин беремин дейт. Абу Муайт ордунан туруп, өзүн батыр сезип, барып ичеги карындарды алат да, чыгынды мусурларды алат да, пайгамбарыбыз саждада турган кезде анын үстүнө таштап жиберет. Алнышылдыңдап күлүшөт Абу Жахил коллективи менен. Фатима энебиз бул кабарды угуп чуркап келип, пайгамбар үстүнөн ыспа мусур, ыплас нерселерди алып, ошол жерде ыйлайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, "Фатима кызым, ыйлабагын, Аллах сенин атаңды кайгыртпайт. Фатима кызым, ыйлабагын, Аллах сенин атаңды кайгыга салбайт, капалантпайт. Фатима кызым, ыйлабагын, Аллах сенин атаңды кайгыртпайт, капалантпайт" дейт. Фатима кызым кайгырбагын. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам элге насаат айтканда, хутба кылган учурда ар дайым бир курма дарактыга сөйөнүп, таянып хутба кылчу. Кийинчерээк сахабалар жаңы 3 тепкичтен турган бир хутба минбар турбинасын жасап берет пайгамбарыбызга. Пайгамбарыбыз ошол жерде хутба кылышты айтканды, насаат айтканды баштады. Энесин жоготкон бала сыяктуу баягы курма даракты ыйлашты баштайт. Үй басылбайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам курма дарактыга жай баракат кадамдары менен басып келет да, аны сылашты баштайт. Сахабаларына кайрылып, ый токтогондон кийин, курма дарактын ый токтогондон кийин, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларына кайрылып, "Эгерде мен буну сылабаганымда, кармабаганымда, бул кыяматка чейин ушинтип туруп, ушинтип ыйламак" дейт. Ушул арзыбаган жыгач, отун ушунчалык пайгамбарыбыздан айрылганы үчүн ыйлап атса, биз бүгүн жүрөгүбүз отунчалык болбой калдыбы? Урматтуу Осман бир туган пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам күндөрдүн бир күндө ботодой боздоп ыйлайт. Сахабалар: "Я Расулуллах, эмне үчүн ыйлайсыз? Эмне үчүн кайгырасыз?" деди. "Эмне үчүн кайгырасыз? Эмне үчүн ыйлайсыз?" деди. "Бир туугандарымды сагындым. Бир туугандарымды, роднойлорумду, бир туугандарымды, жигерлеримди сагындым" дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Сахабалар: "Я Расулуллах, биз сенин бир туугандарың эмеспизби? Чогуу жүрсөк, чогуу бассак, чогуу жатсак, 24 саат, 1 сутка бою ар дайым сенин жаныңдан ажырабасак, дайым чогуу болсок, бирге болсок, биз сенин бир туугандарың эмеспизби?" деди. "Жок, силер менин бир тууганым эмессиңер. Менин бир туугандарым кийинчерээк келишет. Мени көрбөй, мени билбей, менин өмүр таржымалымды билишет, менин өмүр таржымалымды окушат. Алар менин сүннөттөрүм тирилтишет. Алар менин бир туугандарым" деди. Кыямат күнү, урматтуу мусулман бир туган, билип кой. Кыямат күнү Аллах Тааланын эң жакын периштелери Микаил, Исрафил, Жабраил, Азраил, бардык менмин деген эң күчтүү периштелер кыямат күнү Аллах Таала, о жараткан Аллах Таалам, мени аман кыл, мени ден соолукта кыл, калганы менен ишим жок дейт экен. Мени сак кылгын, мени аман кылгын, калганы менен ишим жок дейт экен. Эң күчтүү пайгамбарлар да, Адам алейхиссалам, Муса, Иса, Айса, Ибрахим, Исмаил, Исхак, бардык пайгамбарлар да. Бардык пайгамбарлар Аллахын кыямат күнү мени аман кыл. Мен аман болсом болду, башкасы менен ишим жок дейт экен. Бир гана пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, "Үммати, үммөтүм, 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 үммөтүм" дейт экен. Бир гана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үммөтүм дейт экен. Пайгамбар асманга көтөрүлгөн кезде бейишти көрдү, тозокту көрдү. Ошончолук коркунучтуу да, ошончолук бейишти көрсө дагы үммөтүм, үммөтүм дейт экен. Күндөрдөн бир күн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ботодой боздоп ыйлайт. Жабраил алейхиссалам: "Я Мухаммад, эмне үчүн ыйлайсың? Эмне үчүн кайгырасың?" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Үммөтүм, үммөтүмдүн акыбалын, үммөтүмдүн абалын ойлоп ыйлап жатам" деди.
Men Allah Taala kabarını alıp keldim. Ыйлабагын, кайгырбагын, Allah Taala senin ümmetіңді razı kılan dedi. Кайгырбагын, ыйлабагын dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetimden birisi tozak açsa razı emesmin deydi. Ümmetimden birisi tozak açsa razı emesmin deydi. Tileke karşı en ökünüşlü nerse ümmetim dep, ümmetim dep ilay vergen, ыйлап, közü işip ketken paygambardın uktay verip közü işigen ümmeti bolup kaldık. Paygambarız biz üçün bardık жақшылық kılgan ele. Biz paygambarın sen kim eleң degensi bardık жамандықты kılıp saldık. Ayırmağız emne de kanti barağız emi. İslam dini dünya жүзүнө tarap, Paygambarı sallallahu aleyhi ve sellem'din бұл dünya menen koştoşuna bir kança вақтар kalgan. Paygambarı sallallahu aleyhi ve sellem Uhud örönüne kelip, Uhud'dagыларды eskerip, kuddum alar menen akırkı jolu dua kılgansıp, Paygambarı salarga dua kıldı, bata kıldı. Anan meşitke kelip, sahabalarına kayırılıp, bugün maga jer keninin baylıklarının bardığı berildi deydi. Kumtörü bolağı, atını bolağı, kümüşü bolağı, dinarı bolağı, dirhamı bolağı, eurosu bolağı, doları bolağı, bardık baylık maga berildi deydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a ant içip, kasam içip aytamın. Menden keyin silerdin musulmançılıktan çıkıp müşrik bol, kafir bol keçingерден korkpаймын. Menin korkon жалgыз nersem, arzuvagan baylıkты dep, bilikti dep, arzuvagan altın kenderini dep, bir-biringерден талашып тартышыңардан korkomун deydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Men korkon nersem, arzuvagan jeri asında turgan tıyın tıpırdı dep talaşasыңар. Oşondan korkomун dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Menin korkon nersem uşul dedi Peygamberimiz. Safar ayının 28'inde düşömü günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bakı mürzesinde bir cenaza namaza katışadı. Cenaza namazdan kayıtıp kele жатқан учурда başında bir katı oğru payda boldu. Islığı kötörüldü, ısınması kötörüldü. Başı oğrup Ayşe Neviz'in үйüne keldi. Ayşe Neviz de o şoltapta biraz başı oğrup durgan, başım dese, senin başın emес, menin başım dedi Peygamberimiz. Ya Resulullah, sizin dağı başınız oruyu bu. Sizin de başınız oruyu sizin dağın. Ova jönököy adamlara karaganda ekese kövrek oruyt deydi Peygamberimiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o Ayşe, orup жатсаң Allah'a жалбарып dua kılgın, egerde men tirүү кезде өтсөң dünyödөн, anda özüm sağa janazа okup özüm жерге koyom dedi Peygamberimiz. Ayşe Nevez kişine kızganıp, menden keyin başka ayallarınız men kalasız da dedi. Peygamberimiz жөн gana жылмайып koydu. Uruşkan жок, sökkön жок. Жөн gana жылмайып koydu Ayşe Nevez'ge. Бирок урматтуу мусулман bir туган, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özü janaza okup, öz kolları menen жерге koyuş kançalık çoğun bakıt ekendигин Ayşe Nevez kийинчерээк түшүнөт. Бирок анда кечеле. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Maynun Neviz'in jubaylarının üylerini ziyaret kılıp kimingerde үйüңөрдө болайын, kimingerde үйüңөрдө кылайын, kimingerde үйüңөрдө жашайын деп кайра-кайра айтып бергендиктен Maynun Neviz жана башка жубайлар кеңешип, kiminin үйдө қалсаңыз ошонун үйдө калыңыз. Biz karşı emesbiz dedi Peygamberimizga. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anda meni Ayşe'nin үйгө алып баргыла dedi. Ayşe Neviz'in үйüne alıp gelişti Peygamberimizin. Peygamberimiz Ayşe Neviz'in үйgө keldi, akırkı күндөрүн Ayşe Neviz'in үйүндө өткөздү. Orusu küçöp jattı. Ayşe Neviz Nas, Falak surelerini okup, özü bilgen dualarda okup dem salıp jattı. Oşoğu karabastan Peygamberimiz düşünen ketти. Özünön ketти. Biraz vakittan keyin özüne keldi, anan jeti bulaktan su alıp kelişlerin buyurdu. Jeti bulaktan su alıp keldi, berekeli koldoru menen Ayşe Neviz su koyup durdu, Peygamberimiz juğunda gusul aldı. Anan meclisке keledi. Жай баракат кадамдары менен минбарга басып келе жатты. Урматтуу мусулман бир туган, бул Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын эң акыркы жолу минбардан сүйлөшүү болчу. Минбарга чыгып, сахабаларына кайрылып, мен өткөндөн кийин менин кабырымды сыйынуучу жер кылып албагыла dedi. Мен өткөндөн кийин менин мүрзөмдү сыйынуучу жер кылып албагыла dedi Пайгамбарыбыз. Ойлонтуучу эң акыркы насааттарын айтып жатты. Көңүл бургула. Көңүл бургула. Көңүл бургула. Кимиңерди артыңарга урган болсом, мына мен келип өчүн алсын. Кимдин акчалай алысасы болсо, келсин акчасын алсын дейт. Кимдин өчү болсо, келсин өчүн алсын дейт Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Бул сөздөрдү кайра-кайра айтып жатты. Кайра-кайра айтып бергендиктен арасына bir сахаба ордунан турду да, "Я Расулалла, 3 дирхам bir колунда жок келип сураганда бер дегенсиз бергенмин, ошол аласам бар" dedi. Пайгамбарыбыз кайра-кайра сөзүн улап жатты. Кимдин өчү болсо алсын, келсин, өчүн алсын деп жатты. Сахабалардын арасынан Укаша чыдай албай ордунан турду да,
Ya Rasulullah, kайра айта бергендигиңизден мен чыдай албай ордумдан турдум. Бир согушта болчук. Кастанбы же билбестенби айтор, менин курсагыма камчы менен ургансыз деди. Сахабалар, Укаша, ата-энем сага курман болсун, не деп жатасың? Кел, мен ур, курсагым эмес, бар жогума ур, кегин, мен ургун деп жатты. Бирок пайгамбарыбыз аларга аралашпагыла деди. Аралашпагыла. Кел, Укаша, өчүңдү ал. Укаша өчүңдү алгын деп жатты. Укаша камчыны алды да пайгамбарыбыздын жанына келет. Алдына келди да, Я Расулуллах, кечиресиз, мени урган учуруңузда менин курсагым ачык болсо, курсагыңызды ачыңыз деди. Сахабалар демин жуталбай калды. Умар ибн Хаттаб, Абу Бакр демин жуталбай туруп калышты. Кантип эле азыр ааламга мээрим болуп жөнөтүлгөн пайгамбарга азыр камчы урулса, бул кандай жамандык деп демдерин жуталбай туруп калышты. Пайгамбарыбыз ошондой беле деп курсагын ачты. Укаша камчысын жерге таштап, пайгамбарыбыздын курсагынан өп жытташты баштады. Я Расулуллах, сизди кантип урайын? Ата-энем сизге курман болсун. Ата-энем сизге курман болсун. Ата-энем сизге курман болсун. Кантип сизге урушка дитим барсын? Я Расулуллах, сиздин денеңизге денем тийиши бул акыркы жолу. Балким ушул кыяматта мага жардам болор. Пайгамбар саллаллаху алейхи өтүшүнөн 4 күн мурда сахабаларына кайрылып, Аллах Таала бир өзүнүн сүйүктүү пендесине кулуна бул жашоонун бардык неаматтарын берүүнү же акыретте бейиште Аллахтын жамалын жүзүн көрүнүшүн кылды. Ал эми бендеси Аллахтын астына кайтууну туура көрдү деди. Бардык сахабалар сүйүндү, бирок Абу Бакр ыйлады. Сахабалар келип, "Я Абу Бакр, эмне үчүн ыйлайсың? Эмне үчүн кайгырасың? Аллах Тааланын астына сүйүктүү пендеси кетип жатпайбы? Эмне үчүн кайгырасың?" деди. Абу Бакр, "Ой жүгүртпөйсүңөр, ойлонбойсуңарбы? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам биздин арабыздан акыретке Аллахтын алдына кетишин айтып жатпайбы?" деди. Бизди таштап, акыретке кетишин айтып жатпайбы деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бул жашоодогу эң акыркы күнү дүйшөмбү күн. Айша энебиздин кужурасынан парданы ачты. Ачса, Абу Бакр имам болуп, артында сахабалар түп-түз тизилип намаз окуп жатты. Пайгамбарыбыз аларга жылмайды. Бул урматтуу мусулман бир тууган. Пайгамбарыбыздын сахабаларына эң акыркы жолу жылмаюусу, эң акыркы жолу нур жүзү, эң акыркы жолу ташталган жамалы болчу пайгамбарыбыздын сахабаларына. Сахабалар дагы буну байкап турду. Пайгамбарыбыз жылмайып карап турганын намазда болсо дагы байкап турушту. Жада калса кээ бир сахабалар намазын бузуп барып, "Я Расулуллах, келиңиз, окуңуз, биз менен чогуу туруңуз" дегиси келди. Бирок ошого карабастан сахабаларга пайгамбарыбыз кол жаңсады, намазыңарды окуй бергиле деп. Пайгамбарыбыз парданы жапты. Урматтуу мусулман бир тууган, бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын парданы жапкандыгы сахабалар менен коштошкону болду. Парданы жапты да өзүнүн үйүнө кирип кетти. Ошол багымдат намазынан кийин пайгамбарыбыз пешимге жеткен эмес. Чачкы убактысы болчу. Фатима энебизди чакыртырды. Фатима, кызым деп кулагына бир нерсе шыбырады. Фатима энебиз өтө кайгырып ыйлайт. Андан кийин кулагына дагы бир нерсе деди. Ал учурда Фатима энебиз сүйүндү, кубанды. Бунун себебин кийинчерээк Айша энебиз Фатима энебизден сураганда, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менин кулагыма оорумдун себебинен бул дүйнөдөн коштошушун айтканда, мен өтө кайгырдым, ыйладым дейт. Кийин дагы кулагыма мени үй бүлөмдүн арасынан эң биринчи мен менен сен жолугасың дегенде мен өтө кубандым, сүйүндүм дейт. Ошол учурда пайгамбарыбыз аял бүткүл адамдын, аял затынын саидасы экендигин Фатима энебизге айтып койгон ошондо. Ошондо сүйүндүм дейт Фатима энебиз. Фатима энебиз кетти. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын абалы ооруп, оорусу күчөп жатты. Абу Бакр ас-Сыдыктын уулу Абдурахман пайгамбарыбыздын алдына келди. Келсе колунда мисвагы бар. Пайгамбарыбыз мисвакты карап калганын көргөн Айша энебиз, "Я Расулуллах, мисвак колдоносузбу?" деди. "Мисвак колдоносузбу?" деди. Ооба дегенси баш жаңсаганда мисвакты берди. "Мисвак катуу экен. Я Расулуллах, жумшартып берейинби?" "Ооба" деди. Мисвакты Айша энебиз жумшартып берди. Урматтуу мусулман бир тууган, бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эң акыркы жолу Айша энебиз менен пайгамбардын шилекейинин бири-биринен аралашып кетүүсү болчу. Мисвак берди, тазаланды, аруу зат таза болду. Аллахтын астына таза барайын деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Укаша ойноп пайгамбарыбыздын алдына келет.
Ал кичине мурас таштап кетиңиз, бир нерсе таштап кетиңиz деген жок пайгамбарыбыздын алдына келип. Пайгамбарыбыздын алдына келип, "Я Расулалла, мага дуа бериңиз" деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Укашаны ушунчалык жакшы көргөндүктөн сөзүн эки кыла албай аран колун экиге жансады. Айша энебиз Укаша пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сага Аллахтын элчиси дуа берди деди. Укаша жүрөгү ыйлап эшикке чыгып кетет. Айша энебиз айтат: Аллах Тааланын мага берген эң чоң инамы, нематы, белеги бул пайгамбарыбыздын менин үйүмдө, менин кучагымда өткөнү дейт. Орусу күчөп жатты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эң акыркы сөздөрү намаз, намаз деп жатты. Келиме айтып жатты. Ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах. Албетте өлүмдө кыйынчылык бар. Албетте өлүмдө кыйынчылык бар. Албетте өлүмдө кыйынчылык бар деп жатты. Орусу күчөп жатты. Пайгамбарыбыз эми өзү менен өзү болуп калды. Айша энебиз пешенесинен кармап кучагына алды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эң акыркы дем напастарын алып жатты. Бул жашоодогу эң акыркы жолу пайгамбарыбыздын жүрөк уруштары, пайгамбарыбыздын эң акыркы напас алыштары болчу. Айша энебиз айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эң акыркы дем напастарын алды, анан башы менен менин кучагыма мойну кичине жыгылып калды дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул жашоодон өттү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул жашоодон өттү. Мадинаны караңгылык каптап калды. Бүткүл жер жүзүнүн жүрөгү токтоп калгандай болду. Бардык көңүлдөр ыйлады. Мунун урматтуу мусулман бир тууган Аннас радиаллаху анху айтат: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мадинага келгенде адамдар кубанды. Анчалык кубанычтуу күндү көргөн жокмун дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өткөн күнү адамдар ыйлады, кайгырды, анчалык кайгылуу күндү көргөн эмесмин дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өттү. Бул жашоодон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өттү. Пайгамбарлар өткөндө ар дайым өзүнүн үйүнө коюлат. Пайгамбарыбыз ошол кичинекей кучурага ошол жерге коюлду. Андан кийин пайгамбарыбыздан кийин Абу Бакыр элдерди тынчтандырып насаатын айтып, Абу Бакыр биринчи халифа болду, биринчи падыша. Абу Бакыр да элге, жерге, иманга, исламга кызмат кылып, чын дилден, ак дилден кызмат кылды да, ал дагы өткөндө пайгамбардан ажырабайын деп, пайгамбарыбыздын жанына коюлган. Фатима, Айша энебиз ал Абу Бакырдын кызы, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүрдүк жолдошу. Ал бир кичинекей кужурага коюлган экөө. Абу Бакырдан кийин Умар радиаллаху анху экинчи халифа болду. Экинчи падыша, экинчи халифа болду. Умар ибн Хаттаб. Адилеттүүлүктө чеги жок падыша. Күнөрдөн бир күн Мадина Мунавварадан азан чакырылды. Хайяла сола, намазга келгиле. Хайяла фала, кутулууга келгиле. Үйдүн түйшүктөрүнөн, проблема көйгөлөрдөн кутулуу үчүн намазга келгиле. Ас-солату хайрун минан-наум. Ас-солату хайрун минан-наум. Намаз уйкудан жакшы, намаз уйкудан жакшы. Эгер чындыгында билгениңерде, намаз уйкудан жакшы. Мадина Мунавварада азан болду. Хазирети Умар мечиттин имамы, пайгамбарыбыздын экинчи халифасы багымдат намазын окуу үчүн мечитке келет. Биринчи рекатын окуп жатты, ошол учурда Абу Лю'лю отпарас, мажуси отко сыйынган пайгамбардын халифасын өлтүрүү үчүн келет. Биринчи рекатын окуп жатты, караса артта калган сахабалар, кечигип келгендер бар. Экинчи рекет болгон учурда Абу Лю'лю отпарас эки ачалуу ууланган канжары менен Умар радиаллаху анху имам болуп намаз окуп турган учурда бир 7 жерине сайып салат. Хазирет Умар артындагы бир адамды имамдыкка өткөздү да өзү ишинен кетти. Көп кан кеткендиктен. Намаз бүткөндөн кийин алып келишти. Умар ибн Хаттабты үйүнө алып келишти. Көп кан кетип жатат. Эмне дейт? Эмне десек, ушундай улуу адамдын эң акыркы насааттарын угуп калсак, эмне дейт бул? Хазирет Умарды өзүнө келтирүүгө эч мүмкүнчүлүк болгон жок. Ошондо сахабалардын арасынан бирөөсү бул Умарды бир гана намаз менен эскертсе болот. Намаз деген кезде бул бардык жактан ойгонот дейт. Я амирул муминин, ас-салат, намаз, намаз, намаз деген кезде ас-саланнас, жамаат болуп намазын окуп бүттү деди. Биринчи сөзү өзүнө келген учурдагы эң биринчи сөзү жамаат болуп намазын окуп бүттү деди. Кайердемин деген жок. Кайсы больница адамын деген жок. Мени кайерге алып келип салдыңар деген жок. Биринчи сөзү жамаат болуп намазын окуп бүттү деди. Намазга ушундай бекем сахабалар. Умар ибн Хаттаб өзүнө келгенден кийин суу чакыртырышты. Суга дарат алды да, Абдулла балам,
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан эч ажыраган жокмун. Анын кызматында болдум, кызматында кылдым. Пайгамбарыбыздан эч ажыраган жокмун. Абу Бакыр халифа болду, анын кызматын кылдым. Ар дайым алар менен чогуу жүрдүм. Эми өлгөнүмдөн кийин да алардан эч ажырабайын. Пайгамбарыбыз койгон анын жанына Абу Бакыр ийниге, мойнуга туш болуп башы коюлган. Ал ошол жерде дагы бир орун калган. Эгер сен барып Айшениңден сурап келсең, мен ошол жерге коюлайын дейт. Өлгөндөн кийин да булардан ажырабайын дейт. Умар ибн Хаттаб. Абдулла Айшенебизге келди да, "Я Айша, Умми, энекем, Умар киши колдуу болду. Эгер өтө электе бир сенден сурап жатат, эгер уруксат берсең ошол пайгамбарыбыздын жанына коюлайын деп жатат" деди. Айшенебиз карап туруп, бул жердин негизи мен өзүмө көздөп жүргөнмүн, бирок Умар да инсандын сөзүн эки кыла албайм, макул Умар коюлсун дейт. Абдулла Умар ибн Хаттабтын алдына келет да, "Я атаке, сүйүнчү бер, кубана бер, рухсат берди Айшенекем, ошол жерге коюласын" деди. Умар ибн Хаттаб акыркы дем напастарын алды да, "Абдулла балам, мен тирүү кезде көзүмдөн уялып, Айшенең рухсат берип койгон болушу мүмкүн. Мен өткөндөн кийин дагы бир ооз сурап койгон" деди. Адилеттүүлүктү караң. Мен өткөндөн кийин дагы бир ооз сурап койгон, көзүмдөн уялып, макул берип, өткөнүмдөн кийин ою пикири өзгөрүп калбасын дейт. Бул динде мекенде эл жерге кызмат кылган ушундай чыгаан инсандар. Умар ибн Хаттаб да ошол жерге 3-чү адам болуп коюлду. Дүйнөнүн дүңкүрөткөн 3 гүлү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, Абу Бакыр, Умар ибн Хаттаб. Үммөткө эң мээримдүү Абу Бакыр. Ал эми эч нерседен кайтпаган, дин үчүн, Аллах үчүн, Куран үчүн эч нерседен кайтпаган, ал Умар ибн Хаттаб болчу. Үчөө пайгамбарыбыз Абу Бакыр, Умар ибн Хаттаб ошол жерге коюлду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өткөндөн кийин Абу Бакыр халифа болуп турган учурда Билал радиаллаху анху Абу Бакырга келет. "Я халифа Абу Бакыр, мага рухсат берсең мен Шамга кетейин. Бул жерде кимди карайын, кимдин үйүнү карайын, кимди карабайын, пайгамбарыбыз элестерин эстеп, ыйлап бул жерде жашоого эч кандай мүмкүнчүлүк калган жок мага. Рухсат берсең кетейин" деди. Абу Бакыр да пайгамбарыбызды эстетип, ушул жерде азан айткын бизге, калгын десе дагы, "Эгер Аллах үчүн мени кулдуктан бошондукка чыгарган болсоң, рухсат бер, мен кетейин. Албетте Аллах үчүн кылганмын" деп рухсат берет. Ошентип Билал Шамга келет. Шамга келип ошол жерде кызматын кылып жүргөн учурда, ал жерге Билал Аллах үчүн, дин үчүн кеткен. Динди даватты жеткириш үчүн кеткен. Дават кылып жүргөн учурда күндөрдөн бир күн түшүндө пайгамбарыбыз кирип, "Я Билал, эмне үчүн келбей койдуң? Мени унутуп койдуңбу? Мени эскербейсиңби? Зияратка келбейсиңби?" деди. Билал радиаллаху анху койгондон кийин эле ошол пайгамбарыбыздын Мадинага пайгамбарыбызга зиярат кылганы келет. Мадинага келгенден кийин сахабалар өтө суранышты. "Келгин, я Билал, азан айткын, пайгамбарды эстетип азан айткын" деди. Билал радиаллаху анху "Жок, айта албаймын" деди. Качан гана пайгамбарыбыздын неберелери Хасан Хусан келип сурамайынча. Хасан Хусан келип, "Я Билал, таятабызды эстетип бир азан айтчы" деди. "Силердин суранычыңарды жок кыла албаймын" деп, макул деп, Билал радиаллаху анху азан айтат. "Аллаху акбар, Аллаху улук, Аллаху акбар, Аллаху улук. Ашхаду ан ла иляха илlallah. Куәлік берем Аллах жалгыз. Ашхаду анна Мухаммад. Ашхаду анна Мухаммад. Ашхаду анна Мухаммад. Ашхаду анна Мухаммад" деп, Мухаммад деген жерге келген кезде Билал радиаллаху анху азанын бүтүрө албай калат. Билал радиаллаху анху Мухаммад деген кезде азанын бүтүрө албай калды. Мадиналык элдер дагы чуркап чыгышып, "Эмне болду? Билал азан айтып жатат. Пайгамбарыбыз тирилип келдиби? Эмне болуп кетти?" деп чуркап мейиске келе башташты элдер. Билалды Мухаммад деп жаткан кезин көрүп, пайгамбарыбызды эстешип бардыгы ыйлашты. Ооба, урматтуу мусулман бир тууган. Кайсыдыр бир убактарда арзыбаган курма даракты отун ыйлагандан кийин пайгамбарыбыздын өмүр баянын, пайгамбарыбыздын тууралуу көргөн тасманы таш жүрөк көрсө дагы ыйлайт. Албетте бул пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Билал ошол учурда ыйлады. Мадина эли ыйлагандай анчалык эл пайгамбарыбыз өткөндө гана ыйлаган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өттү. Абу Бакыр да өттү, Умар да өттү. Эми урматтуу мусулман бир тууган, сен китептерин сүйүп окуп жүргөн улуу жазуучулар. Мен кыргыздарга такалбайын. Ошол бачтыкын сүйүп окугандарга.
Бернард Шоу ушундай деп айтат пайгамбарыбыз тууралуу. Бернард Шоу ушундай дейт. Эгер пайгамбар Мухаммад бүгүн ал болгондо кофе ичип, бир чыны кофесин ичип бүткөнгө чейин дүйнөдөгү бардык проблемаларды, саясаты болобу, маданияты болобу, туризми болобу, бардыгын чечип коймок дейт. Тилекке каршы пайгамбарыбыз кетти, бирок пайгамбарыбыз таштап кеткен сүннөтү анан Куран турат го. Эмне үчүн амал кылбайбыз? Бернард Шоу ушундай дейт. Көптөгөн окумуштуулар да жүз чыган инсан, ааламга кызмат кылып кеткен эң жакшы инсан ким экен деп окумуштуулар изилдөө жүргүзүштү. Бардык адамдардын, жакшы адамдардын кылган кызматы, элге сиңирген мээнети бардыгын жазып, эми компьютер кнопкасын басыш гана калмак. Компьютерди басса, не көздөрү менен көрсүн, Карл Маркс. Бернард Шоу, Чыңгыз Айтматов деп чыккан жок. Ал жерде пайгамбар Мухаммад деп чыкты. Компьютер бир жери бузулуп калган. Бул диний адам болсо, кантип эле чыксын деп кайрадан текшерип көрүштү. Бирок пайгамбар деп чыкты. Дагы кайра текшерип чыгышты. Бирок кайра окумуштуулар, батыштык окумуштуулар, кыргызстандык эмес. Кайра текшергенде дагы бирок пайгамбар Мухаммад деп чыкты. Дүйнөнүн эң жакшы инсаны пайгамбар Мухаммад болсо, анан сенин бүгүн кумириң ким? Мессиби, Роналдобу, Майк Тайсонбу, ким? Адам бирөөгө ээрчүүгө муктач. Сен кимди ээрчип атасың? Авратын көрсөтүп жүргөн актерлоргобу? Урматтуу Руслан Биртуган, ойлоно турган маселе. Пайгамбарды 60га кирдиң, пайгамбар тууралуу эмне билесиң? Өлгөн жылын айтып берчи. Ойлоно турган маселе. Пайгамбар тууралуу батыштын окумуштуулар ушундай сөздөрдү айтып атса, чыныгы дин ислам деп атса, чыныгы пайгамбар Мухаммад деп атса, анан ошол окумуштуулардан дагы сен акылдуу болуп кеттиңби? Бир жиндин барлыгы, бардык пайгамбарлардын, периштенин, Аллахтын бардык нерсенин барлыгына далил. Канча жиндер кирип атканын көрүп атасың го сен? Жин бар экен, демек пайгамбар бар, ал айтып кеткен, бейиш бар, тозок бар, күнөө кылсаң тозокко барасың. Жакшы амал кылсаң, иншалла бейишке барасың. Эмне үчүн оңолбойсуң? Эмне үчүн ойгонбойсуң? Ойлон, урматтуу Руслан Биртуган. Пайгамбарыбыз биз үчүн бардык жакшылык кылып кетти. Биз болсо сен ким элең дегенсип бардык жамандыкты кылып койдук. Айырмабыз ушунда. Мен мусулман жолдон баскан кыялап. Мухаммед деп каректен жаш куланат. Эгер сенин өчүп кетсе бул замандан өмүрүң, бул заманда нур атың, эчак болмок бул дүйнөдө кыямат. Эчак болмок бул дүйнөдө кыямат. Сыноосу оор 8 күндүк жалганда, сенин атың, сенин затың, сенин өмүрүң билбей кеткен арманда, сенин сөзүң укпай кеткен арманда, замандашың болбосом да кантейин, бактылуумун үммөт болуп калганга. Мен бактылуумун, замандашың болбосом да үммөт болуп калганга.